Экспедиция деп чоң сөз менен аталган сапарыбыз Ооган Ислам Республикасынын Кичи жана Улуу Памирине жана Тажикстандын Тоолу Бадакшан автономдуу областына болду. Максаты бул аймакта жашаган этникалык кыргыздардан кабар алып, ал акыбалын билип, гуманитардык жардам көрсөтүү эле. Мындай кадамга баруунун себеби Ооган кыргыздарынын Кыргызстандын президентине жардам сурап кайрылгандары болду. Өлкө башчысынын тапшырмасы менен уюштурулган экспедицияны миграция боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Айгүл Рыскулова жетектеп барды. 30 июлда таң атпай Оштон жолго чыктык. Узаткандар бул эгемен өлкөбүздүн тарыхында чет элде жашаган кыргыздарга болгон алгачкы гуманитардык кербендешти. Оңдолуп түзөлүп жаткан Эркиштамга кетчү жол менен Алайды аралап, Жырчык талдык ашууларын ашып, Улуу Памир тоолоруна сапар тарттык. Экспедициянын курамында тилчи окумуштуулар, этнографтар, дарыгерлер, чек арачылар, атайын кызматтын кишилери бар. Жалпысы 20дан ашык адам расмий делегация. Ала тоодон Памирдик бир туугандарга деп маңдайына жазган уун, туз, шекер, дары дармек жана башка жардам жүктү тарткан 9 камазды ээрчишип, бийик толу татаал жолдорду арытып, кыргыз-тажик чек арасына да жакындадык. Деңиз деңгээлинен 3400 метр бийиктикте жайгашкан Бөрдөгө чек ара заставасы Тажикстандын Тоолу Бадакшан автономдук областы менен Кыргызстандын ортосундагы акыркы кыргыз чек арасы. Чындыгында мамлекеттик чек ара мындан 17 километр алыстыкта жайгашкан. Татаал табигый шарттардан улам чек ара посту ушул жерде орнотулган. Экспедиция мүчөлөрүнүн алгачкы чыныгысыноо Тоолу Бадакшандын аймагына 8 чакырым калган жолдо күтүп турду. Тоонун башындагы мөңгүлөрдүн тез эришинен улам көлгө суу толуп, жолду кыян алып кеткен. Бул жол негизинен Кыргызстанга караштуу болгону менен аны тейлөө оңдоо иштерин Тажикстан өзүнө алган. Ошондуктан жолду калыпка салуу иштерин Тажикстандын жумушчулары өткөрүүдө. Аларга кыргыз жолчулары жардамга келип, көмөк көрсөтүшүп, жолда ачылды. Андан ары 4282 метр бийиктиктеги Кызыл Аркты ашып, Тажикстандын аймагына кирдик. Тоолу Бадакшандын аймагында биз биринчи кезиктирген конуш бул Каракөл кыргыз айылы болду. Бул жерде 163 түтүн кыргыз жашайт, ошондой эле тажик чек ара заставасы жайгашкан. Айыл деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикке жакын жайгашкан Каракөлдүн жээгинде орун алган. Мындан аркы сапарыбыз Советтер Союзу учурунда эң бийик ашуу болуп саналган Ак Байтал ашуусу аркылуу болмок. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Кандайсыздар? Жакшы болуп. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Баягы Советтер Союзу бөлгөндө биз ал тарапта, сиздер бул тарапта калып калгансыздар. Болбосо сиздер кыргыз калкынын, кыргыз элинин бир жак бир бутагысыздар. Анан ошон үчүн биз сиздерди дайыма ойлойбуз. Сиздерди жеринде дайыма кам көргүбүз келет. Сиздерди жакшы болсо экен деп тилеп турабыз. Кыргызстан жакшы болсо биз да жакшы болобуз. Союзга баш кошкон республикалар союз таркагандан кийин баарыбыз бирдей акыбалга келип калдык. Бирдей эми кадамга коюп көтөрүлүп келе жаткан маалыбыз. Биз эч нерсеге муктаж эмеспиз. Сиздердин шундай келип жакшы сөз айтып, төбөбүздү көтөргөнүңүздөргө гана жетип, шого гана муктажбыз. Дайым кабарап турганыңыздарга муктажбыз. Башка эч нерседен муктаждыгыбыз жок.
Жергиликтүү тургундардын айтымында көрүнүксүз көрүнгөн Каракөл кыштагы 3 өлкөнүн ортосундагы босого болот. Бул жерде Кыргызстандан, Кытайдан, Тажикстандан келген жолдор кесилишет. Ушул бийик тоолуу аймактагы жалгыз кыштак. Мындан ары райондун борборуна чейин жүздөгөн километр басасыңар, бийик белдерди ашасыңар. Бирок жолдо айыл кыштак жолукпайсыңар деп узатышты. Асман тереген ак мөңгүлүү аска зоолорду аралап, суу алган жолдо сай кечип, көчкү түшкөн жерин жиреп өтүп, бийиктиги 4655 метр болгон Айтылуу Акбайтал ашуусун арыттык. Акбайталдан түшүп Советтер Союзунун учурунан бери эң бийик тоолуу райондук борбор аталган Мургап кыштагына жеттик. Жолдон тосуп чыккан район акимине, активине белектерибизди бердик. Мургап районунун калкынын 85%ын кыргыздар түзөт. Өткөн кылымдын башында революциядан кийин Ош уездине караган Тажикстандын курамына 1928 жылы кирип калган. 15 жыл илгери кыргыздар 17 миңден ашык болсо, азыр 12 миңи калган. Бул жакта дагы миграция күч, негизинен Кыргызстанга көчүшүүдө. Райондо 14 кыргыз мектеби бар. Мургаптык кыргыздар жашаган аймагын Сарыкол дешет. Каракол деп азыркы Кыргызстан жакта айтышат экен. Сарыкол деген кыргыз тилдүү гезит чыгарышат. Ал Мургап райондук жергиликтүү аткаруу органынын басылмасы. Нускасы 1000ге жакын. Келерки жылы 80 жылдык мааракесин белгилейбиз деп камынып жатышат. Гезитти Оштон бастырып кетишет. Өзү Мургап кыргызча Нуркап деген сөздүн бузулуп айтылышы дешет. Айыл 3600 метр бийиктикте жайгашкандыктан эч кандай бактарак өспөйт. Жергиликтүү калк бизде зым карагайлар гана өтөт деп тамашалашат. Тамдары чатырланып жабылбайт. Мындай көрүнүш бир жагынан кар жаан аз болгондуктан зарылчылыгы жок болсо, экинчи жагынан тийиштүү материалдардын тартыштыгы жана алар болсо дагы кымбаттыгынан экен. Бийик тоолуу жердин абасы суюк болуп, күнү өтө ачуу тиет экен. Күндүзү күнгө күйдүк, эртекет жай шилдеси болсо дагы үшүдүк. Чиркеге да таландык. Мургаптан 8 чакырым алыстыкта тоо этектеп жайгашкан көөнө коргон айылынан экспедиция мүчөлөрү экиге бөлүнүп, биринчи бөлүгү Кичи Памирге, экинчи бөлүгү Улуу Памирге аттанганы турат. Бул жерде чиркелердин көптүгүнөн улам бардыгыбыз алардан корунуп, аларга жем болуудабыз. Biz экинчи топ менен Токтомуш, Шаймак айылдары жакка жол тарттык. Бул конуштар кирген Киров колхозу СССР учурунда миллионер колхоз болгон. Койдун санын 36 миңге, топоздукун 17 миңге жеткирип, Ленин орденин да алышканын айтышат. Өзү Мургаптык кыргыздар малчылык менен гана жан багышат. Жер жемиш бышпайт. Бардык керектүү азык-түлүктү Оштон тартып барышат. Сактап келген, ufakta tazim etip başını Ар бир кыргыз айылында ушинтип чоң Кыргыздан, Кыргызстандан коноктор келди деп кучак жайып, кыргыздын улуттук кийимдерин кийишип, нан тузун, кош келиңиздер деген плакатын көтөрүп, ыр күлкү менен тосуп жатышты. Жакшысыздарбы? Аман турасыздарбы? Биз кайсы жерде болбойлу, дилибиз да кыргыз, тилибиз да кыргыз, салтыбыз да кыргыз, эч качан жонотпойбуз, унутпайбыз. Сиздер менен гана сыймыктан алабыз. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Сарыколдун эли шайыр келет экен. Комуз чертип, ыр созгондору көп. Бул абышка комузду кыргыз радиосун угуп жатып эле үйрөнүп алганмын дейт.
Komuzdu şu aябай жакшы көрчү элем. Өзү комуз жасап берген экен мага. Кийин şu эч кимден сабак албай эле баягы радиону коюп алып, Родина деген бир убакта радио приемниктер болчу. Ошонун концерттерди, Кыргызстандын концертин коюуга берип эле ошолорду анан эле комузду алып алып ошолорду дуурап жүрүп үйрөнүп алдым да. Айтмакчы Мургаптан чыккан Муса Анарбаев деген атактуу комузчу Тажикстандын эл артисти деген ардактуу наамга да татыган. Бирок кийинки жылдарда Кыргызстан менен маданий байланыштар болбой калды. Окуу куралдар да жетишпейт. Маалыматтардын жоктугунан алыстап жатабыз. Карым катнашты көбөйтүп, байланыштарды бекемдейли дешет. Айтканыңыздарды колдоймун деген экспедиция башчысы комузчу карыяга чертмек белек кылды. Uzak жолдо жергиликтүү уламыштардан да кээ уктук. Навул Кооз көлдүн аты Ажыдар көл. Бул сууда бир убакта ажыдар жашаптыр. Аны Мухаммед пайгамбардын досу Али Баатыр ушул аска бетинде сойлоп чыгып бараткан кезинде өлтүргөн дешет. Мына көлдү Ажыдар көл дейт. Ошол бир убактарда Ажыдар ээлеп, баягы ушунда кетип жатканда Али баягы ошо 4 жардым дейт го. Ошол она кетип жаткандагы издер ошол Ажыдардын изи. Ал эми ошону чапканда азыр мындай барсаңыздар көрөсүздөр ак ошол Зулпыкардын изи менен ошону өлтүргөн деген уламыштын себебинен Ажыдар көлү болуп калган. Кичи Огон Памирine барчы жолдогу Тажикстандын аймагындагы эң четки кыштак Шаймак кыргыз айылы. Шаймак Кытайдан ооп келген бир кыргыздын аты экен. Эмне себептен аты айылга берилип калганын эч ким билбейт. Болгону өткөн кылымдын башында ушул аймакта орус аскерлеринен каза болгон дешет. Урпактары деле калбаптыр. 1932 жылга чейин Шаймак айылы 9 булак деп аталган. Айылга атын берген мына ушул булактар. Андан кийин бул жерге мечит курулуп, булактан чыккан ысык сууга атайын дараткана да курулган. Булактар кышы тоңбойт, суусу жылуу сакталат. Табигаттын мындай тартуусуна разы болгон жергиликтүү эл булактарды ыйык тутуп, тазалап, жакшы карашат. Булак суусунда балык жайнайт. Адам жакындаганда сууну чылпылдатып качышат. Бул карыя жергиликтүү окумуштуу. Өз учурунда Тажик ССРнын Илимдер академиясынын Памир биология институтунда эмгектенген. Учурда ардактуу эс алууда. Көп жылдардан бери дары чөптөрдү чогултуп, алардын касиеттери кайсыл дартка даба болот. Ушул тууралуу китеп жазып жатам дейт. Алгач орусча чыгарып, анан кыргыз тилине которсум деген тилеги бар. Ушул чөптөрдү бизден кийинки муундарга калып кетсин деп ушул табыптардан сурап, кайсы чөп кандай ооруларга дарый экендигини. Ушунда ниет менен анан кийин чогулта баштадым. Азыр 60тан ашык түр өсүмдүктөрдүн дарылык чөптөрүнү сурамдылап, таап, алардын дарылык касиеттерини жазып. Райымберди ата ойлоп тапкычтагы Тажикстанда жарандык согуш мезгилинде айылда ширеңге күкүрт табылбай кыйналганда от алыш үчүн ушул машинаны ойлоп тапкан экен. Şirenge kılıçın aylasını öyle onan keyin dizilderdim magnitosunu buna şunday kılıp jasap küçük benzin alıp vakumga koyup şunu menen azırga çeyin biz үйдө күкүрт пайдаланбай калдык. Карыяны кыйнаган бир кыялы бар. Ал Кыргызстанга көчүп кеткен досунун бала чакасын көрбөй каламбы деп коркот. Абалдан пайдаланып, аларга салам айтсам болобу дейт. Менин акбарым жакшы, кадим жүрөм. Мургапты кыргыздар улуттук оюндардан ордону өзгөчө баалап ойношот. Ар дайым ойнойт кыргыздар ашык оюн ордону деп жылда райондук биринчилик өткөрүлүп келет. Сарыкол гезити агарнап тиркеме чыгарат экен. Мыкты аткычыл, хан соёр, мыкты черкмекчи, мыкты кадамакчы, мыкты ордо соёр деп кыйындарын белгилешет. Ордону улуттук спорт оюну катары кубанычтуу күндөрдө, той мааракелерде ойношот. Топоздун томпою менен кой эчкинин, аркар кулжанын чүкөлөрүн атышат. Айрым кыргыз айылдарында ордо ойногонго атайын жай салышкан. Бул 6 бурчтуу ордо стадионду Шаймактын бир тургуну курган.
Жакшы чырайлык көрүнсүн деп сого неме кылган. Болбосо кыргыз үй формасында салыныш керек эле бул. Мен ушундай кылып 6 грамдуу кылып салганмын. Өзүмдүн производством бул. Канчалык тез ойноп турасыздар орду оюн? Эми жазында болбот. Мына уже күз боло баштайт. Мына эми тойлор башталат. Кудай кааласа ойной беребиз эми. Белдешке эмне коюп, байгеге эмне коесуздар? Байге ончо-мунча акча коюлуп калат, мал коюлуп калат. Мургаптык кыргыздардын боз үйү ала тоолуктардыкынан эч деле айырмаланбайт. Биздин байкашыбызча Кыргызстанда мындай топоздун куйругунун кылы менен кооздобойт. Болбосо баары эле окшош. Алышы ойнавар дайым, өмүрлүк болчу жолдошум. Экспедициянын катышуучусу этнограф Илимпоз Сулайман агай жергиликтүү элдик көркөм өнөрдүн, ырлардын, күйлөрдүн үлгүлөрүн иликтесе, Бишкектен барган дарыгерлер элдин саламаттыгын текшеришти. Кыргыздыктар эмес. Давлениясы түшөт азыр. Мынакта меймандас жейткен. Бұл огородтың негізгі өзгөчөлүгү анын деңиз деңгээлинен 4200 метр бийиктикте жайгашкандыгында. Шаймактык бир тургун бул жерге пияз, сайыз, редиска, петрушка жана башка өсүмдүктөрдү өстүрө алган. Мынакей. Бизде өскөн редискалардан эч бир айырмасы жок. Даже бул жекте бир аз күчтүүрөөк окшойт. Шаймак айылында былтыркы жылдан бери Ооган кыргыздарына медициналык жардам көрсөтүп жатышкан Зулупу апа, Корголбой ата менен тааныштык. Ооган тажик өкмөттөрүнүн макулдашуусунун негизинде алар айына бир жолу чек арадан өтүп, Кичи Памирдик кыргыздардын саламаттыгын текшерип, кабар алып келишет. Биз өзүбүз бир жакын айылга барабыз, андан бардык нерсени алып жеткизишеттер. Ат менен бир айылдан экинчи айылга, ал жерде кыштак деген жок мындай. Айыл болуп жашайттар, уруу болуп жашайт. Ошол себептен биз өтө чачкын жашагандыктан ар бир айылда бирден күн болуп алар текшерип, дарылап кете беребиз. Ошентип бир айда башыга чыгып, кайрадан башынан аягына чейин дагы дарылап кайра келип, жаш балдар анчейин көп эмес, эми азыр көбөйүп баратат. Кудайга шүгүр, илгерке караганда. Бирок аял маселеси өтө оор ал жерде. Аял жетишсиз. Ошол үчүн алардын кыздарын 13 жаштан 14 жаштан бири-бириге кайчы куда болуп береттер да, алар төрөттөн көбүнчө ошонун оорукчан болуп, анемия жана башка оорулар менен өтө катуу ооруп калат. Салам Кыргызстан. Андан ары күндөп түндөп Тажик Кытай, Тажик Афган чек ара чектери менен жол жүрдүк. Мындай бийик толуу татаал жолдордо оор жүк тарткан унааны башкаруу чоң тажрыйбаны талап кылат. Кыргызстандан келген КамАЗдардын бирин айдаган 42 жаштагы Тажибай 20 жылдан бери айдоочулукту аркалайт. Мына бул жол действительно татаал экен, деңиз деңгээлинен бийик экен, перевалдар көп экен. Илгери атам каттаган үчүн, атамдын жанына келип кетип жүргөн үчүн аз-маз мага анчалык билим берди, но мына система граница менен жүргөн үчүн бул жолу аз-маз действительно татаал жол экен. Анча-мынча кыйынчылыктар болду, но жеңдик, Кудайга шүгүр. Бул Күнжүбай аталган аймакта 3 мамлекеттин чек арасы өтөт. Ушул пирамидадай болгон тоо башы Кытай, Тажик жана Афган өлкөлөрүнүн чек аралары кесилишкен чокуу. Август эртең мененки саат 10-да Бишкектен сапар тарткан гуманитардык кербен туура бир жумадан кийин 3 август күнү бийик тоолуу жолдор менен 1,5 миң километр жол жүрүп, бүгүн Тажик-Афган чек арасына келип жетти. Бул жердин бийиктиги деңиз деңгээлинен 4,5 миң метр. Ушул жерде азыр афгандык кыргыздар менен жолугушуу болмокчу. 13-кылымда Европадан биринчилерден болуп, Борбордук Азия аркылуу Кытайга саякат жасаган италиялык Марко Поло Памирде да болгон. Бул аймактын өтө бийик тоолуулугунан Памир дүйнө чокусу деп атаганы айтылып келет. Тилчилер да Памир деген сөз байыркы парс тилинде дүйнө чокусу деген түшүнүктү туюнтат дешет. Биз дагы ошол дүйнө чокусуна чыктык.
Марко Поло бамдагандай эле куш канаттуу байкалбайт. Өсүмдүк аз, аба аябай суюк, дем алуу кыйын. Деми кысылгандарга дарыгерлер жардамга келип жатышты. Түтөк оорусунун биринчи белгилери билине баштаганда биз мына ушул келаткан экспедицияга кислород камдап алганбыз. Ушул мына биринчиден алышып атат, абдан жеңилдеп калышат ушу кислороддон кийин. Кислород дем алышыңыз керек. Кичик Памирди эгер картадан карай турган болсок, Афганистан менен Тажикстандын чек арасындагы кызыл сызык мына ушул арыктагы суунун ортосунан өтмөк. Себеби дегенде аркы бет бул Афганистан, биз Тажикстандын аймагында отурабыз. Аңгыча афган кыргыздары жайлоо кыштоолорунан түшүп келип, Ак суу дайрасынын боюна, чек аранын аркы тарабына чатыр палатка тигишип чогулушту. Акыры тажик чек-арачыларынын уруксатын алып, Кичи Памирдик бир туугандарга түшүп бардык. Биздин Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиевден сизге чоң салам. Элиңизге, берде турган элиңизге. Ошол кишинин тапшырмасы менен келдик. Рахмат. Сиз 2 жолу кат жазган экенсиз. Туура, Кудайга шүгүр келип сиңер көрүштүк. Көп куллук, көп рахмат. Ушунчалык биздин 4 үйлүү кыргызыбыз бар экен деп эстеп келгениңерге бизге асман менен жерчелик көп куллук, рахмат. Бизге ифтихар. Абдырашыт хандын айтымында Ооган Памиринде 2,5 миңге жакын кыргыз жашайт. Ал эми мургаптыктардын бамында алардын саны 1000ге жетпейт. Чынында Ооганда канча кыргыз жашайт так айтуу кыйын. Анткени алар жыл бою мезгил менен көчмөн турмушунун башынан өткөрүп келишет. Алар негизинен мал чарбачылык менен окат кылышат. Көчөмүн деп вада кылдым эди. Анан эл экен, журт экен, бири бир нерсени айтып, бири бир нерсенин насиби жок экен. Жатып калдык. Кыргыздар жашаган аймагын Зор Памыр, Кичик Памыр деп аташат. Деңиз деңгээлинен 4-5 миң метр бийиктикте турушат. Бийик толу аймакта жашоонун өзү эле канчалык азаптуу экенин эске алганда, афган кыргыздарынын өзгөчө оор шарттарда жашап жатканын элестетсе болот. Кышкысын суук 50-60 градуска чейин жетет дешет. Абдилсамат 42-де, 3 уул 3 кыздын атасы. Ата бабабыздан бери жакка шунда отуруп жашап келген экен, шунда отурганбыз, шунда жүргөнбүз. Шо биркенен кой, биркенен котобуз, бардыгы бар, жоктугу жок. Шону менен тирикчилик кылып жүрөбүз. Бул башка бир нерсе мында болгон эмес. Муну өзүңөр көрдүңөр, шо бир чөп чыгат, таш бар, суу бар. Онан башка бир нерсе мында болгон эмес. Эч нерсе. Абдыкапар 22 жашта. Новруз урусунан үй бүлөлүү, бир кыз, бир уулдун атасы. Капитте şu жаңы үйлөнгөндө шун тагабыз. Канчаны тагат? 4. 4. Буну түстөрүнөн билгизет, кызыл, көк экен. Эми şu модага шундай кылып коет да. Муну башка эч эмес. 2 малым бар. Неме, топоз? Топоз. Кандай малдарды кармайсыздар өзү? Кой, эчки, топоз, ат, тö. Ооган кыргыздары жалпысынан билимсиз, балдары мектепте окуу мүмкүнчүлүгүнөн толугу менен ажыратылган десе болот. Ошондуктан кыргыз бийлигинин балдарын Кыргызстанга барып окутуу сунушун колдошот. Балдарыңарды Кыргызстанга алып барып, бүт мамлекет өзүнүн каражатына окутуп бергенге даярбыз. Өзүңөр ойлонуп туруп, анан бизге жазып жибергиле. Анын документтерин даярдаш керек, эми аны дагы ойлонобуз. Хан 3 жыл мурун муну ойлогон эди да. Кыргызстанга барса, Кыргызстан биздин өзүбүздүн өкмөтүбүз балдарды окутуп берсе деп баягы элдерге айтты эди. Эл баягы беокулуктан буга элдин көбү түшүнгөн жок. Кыргызстанга барса биздин балдарыбыз жоголот, болот деди. Азыр эми эл жакшы түшүнүп келе жатат. Бизде көп эле сабат жок мында. Чанда бир адамдарда сабаты бар. Мусулмандыкка окуган, Куран окуйттар. Менин балам деле Куран окуган. О сизге тартынып гатнап кыла албады. Азыр Куран окуган мен окуган эмесмин, мама муну мен окуттум, Аллага берип Куран окуган кылганмын. 1, 2, 3, 4, 5. Абдилсамат жолугушууга 13 жашар уулу менен келген. Балам тумоолоп калыптыр, доктурга көрсөтөйүн дедим эле. Алсаңар Кыргызстанга билим алып келүүгө жибермекмин дейт. Кое берем, окуп келет. Өзүбүздүн тууганыбыз не кылат? Аппаратта окутат, кайтарып алып келет. Зоройтуп алып келип мен колума салып берет. Онун башка өкмөт эч нерсе кылбайт. Ооган кыргыздарынын көпчүлүгүнүн эч кандай паспорты жок. Айрым гана колунда барлардын жарандык күбөлүгү бар. Калгандары лице без гражданства. Жарандыгы жоктордун катарында. Ошондуктан өлкөдөн чыгуу гана эмес, Ооган өлкөсүн кыдыруу көп кыйынчылыктарды туудурат. Өмүр бою ушул Кичи Памирден чыкпагандар көп. Ал гана эмес, экспедиция алып барган коонду биринчи жолу көрүп, оз тийгендер да болду. Атын айтып бергиле айталы.
Оған кыргыздары мургаптык бир туугандарындай эле башка улуттардан кыз албоого да бербөөгө да аракет кылышат. Анткени тажик же өзбектен куда күтсөк тилибизди жоготуп алабыз деп коркушат. Негизинен кичи Памир менен улуу Памир бири-бирине кыз беришет. Ал эки журттун аралыгы ат менен 5 күндүк жол. Эң башкысы кыз жетишсиз. Айрымдарыбыз бойдон өтүп кетишүүдө дешет. Тилибизди жоготобуз. Эне жакка кете берет да, тил болсо да, дин болсо да. Ошол сабаптан башка улуттан биз катын албайбыз. Өз арабызда катын көп, неме катын дейбиз, сиз аял дейсизде. Аял көп камчыл. Bir top kişiler aytat 12 yaşından beri eкен деп. Ол жалган каптар. Бизде 18ге чыкканда, 16га чыкканда, 15ге чыкканда шонун оягы 15тен оягы эле берет да элге. Анан бизде да баягы өзүнүн немесин билгендер бар да. Мен жашым 20га жете эле, 20га жетсем, аялым да 20га жетсе, анан алам же 22 же 23төрдө зайып алам дегендер да бар. Анан 15 жашынан оягы мен үйлөймүн деп чатак салгандар да бар атасыга, үйлөнгөндөр да бар. Азыр эми бизде кыз жок, көп кишилерде аял да жок бизде. Карыган эле кишилер бар, 30га, 40га барган кишилер аял түптө эле жок. Аял алышта бизде кыйын болду да. Калынга канча берет? 110 жам дейбиз, 10дон кой 1ден жамбы эсеп болот. 100 кой бересиздер ошо? 100 кой беребиз, топоз кылып, кой кылып, топозду да койго чагып 100 кой беребиз. Төө беребиз. Топоз канча койго жүрөт? Өгүз 10 койго жүрөт, инек 5 койго жүрөт. Тай 2 кой. 4 камаздын жүгүн 1 саатка жетпей түшүргөн ишти негизинен ооган кыргыздарынын малчы малайлары аткарышты. Кыргыз кул болбойт деп малайлыкка ооган тажиктерин, өзбектерин, башка улуттагыларды жалдайбыз дешет. Бир Пакистандын жолу да тосулду. Ачылабы, ачылбайбы Кудай билсин. Өкмөттөн тосуп таштаган. Пакистан өкмөтү да биздин Афганистан өкмөтү да тосуп азыр. Эч ким каттоочулук кылбай жатат. Айрымдары кыргыздын кадимки калпагын кийген ооган кыргыздары баары жолугушууга атчан келишти. Атты өзгөчө баалап барктап минишет экен. Ат жабдыктары кыргыздын оймо чийимелери менен кооздолгон. Башкалардын таасирине дуушар болбой, эски кыргыз маданиятын, эски кыргыз сөздөрүн, эски кыргыз салтын сактап калган өзүнчө бир кыргыз тобу ушул жерде жашайт экен. Бул жерде мурда абдан чоң зергерлер болгон. Бул жерде чоң усталар болгон. Анан чеберлер болгон. Ошондуктан бул кыргыздардын азыркы мына ат жабдуудан баштап аялдардын мойнуна таккан, кулагына таккан сыргаларынан бери кыргыздын эски маданиятынын мисалдары болуп эсептелет. Улар өздөрүнчө изилдөөнү талап кылат. Афган бир туугандарыбыз өгүз үйрөтүп минишет. Өгүз күчтүү болот. 800 килограммга чейин жүк көтөрүп, же башкача айтканда 2 же 3 аттын жүгүн көтөрө алат. Булардын кыргыз тилинде сүйлөшү мага аябай жакты. Булар биздин мына ата бабалар же биздин Кыргызстандагы кыргыздардын мына 90 жыл мурунку сүйлөгөн сөздөрү, булардын күндөлүк сүйлөгөн сөздөрүнөн мен учураттым. Булар жерде кыргыздын сөздөрү көбүнчө таза сакталып калыптыр, бирок айрым учурда фарс тили, дари тилинен кирген сөздөрдү колдонуп аткандыгы байкап калдым. Бул эми мыйзам челемди көрүш. А негизи кыргыздын чыныгы сөздөрүн сактап калыптыр. Мага бир нерсе жакты, солнечный батарея деген болот. Ушуну күн чырак деп айтып атышат. Мага майдай жакты. Биз барып алып муну өзүбүз колдонушубуз керек. Мен бул жерден бир топ жакшынакай нерселерди бул кишилердин байкап жүрүп кетиштен бери таптым. Аны өзүбүздүн Кыргызстанда колдонобуз, термикомго сунуш менен киргизип, анан термикомду кабыл алып муну пайдаланабыз. Гуманитардык жардам катары ун, туз, шекер, дары-дармек, кийим-кечелер тапшырылды. Бизге ушундай жардам керек деп, алардын тизмесин телефон аркылуу кыргыз бийлигине угандыктар өзлөрү кабарлаган. Андан тышкары спутник антенналары, генератор, телевизор жана башка техникалык жабдыктар берилди. Антенна Кыргызстандын 1-улуттук каналына коюлуп тапшырылды. Мунун DVD да бар, CD да бар, телевизиону да бар. Мунун мына силер жактан пита келсе биз ошолорду да коюп силерди көрөбүз, тамаша кылабыз. Анан ончо келбейт биз жакка буякка. Дарыгерлер тала жеринде эле медициналык текшерүү уюштуруп, тийиштүү дарыларды жазып беришти. Мурда суук тийди эле эске. Президент берип берди, сулсар тебетей.
Rahmat. Tajik chegarachilarining jolug'ishiga bergan 3 soat vaqti o'tib, qo'shtashuga to'g'ri keldi. Jolug'ishiga kelgan aqsoqollarga, biylarga chepken jabılып, qalpoq kiygizildi. 2-3 kun qo'nib, ayıldarga barib, mehmon bo'lg'ula, uloq tartamiz degan sunuşlarda aytıldı. Бұл қарағай Советтер Союзы учурунда Советтер Союзу менен Афганистандын ортосундагы чегаранын белгиси. Жолугушуу ушул жерде Аксу өрүнүндө өттү. Жолугушууга Афганистандан 100гө чукул кыргыздар келди. Алыста жашагандар дагы 1-2 күндө келишет экен. Алар менен ынтымакта тең бөлүшүп алуусун тилеп коштоштук. Kırgızistan barqarar olsun. Adamlarının bir günkü günü didarını biz görüp sağ salamını alıp Xuday Taala'ya köpten köp şükret keltirip durupbuz. Hamma vaqtida aman esen boluştuklarını biz 5 vaqt namazda tileybiz. Kırgızistan'ın yaşarını, Kırgızistan'ın saltanatlığını biz arzu kılabız. Kelgeningерге köp kulluk, köp rahmat. Biz teşekkür aytabız. Президенттин каалоолорун, кыргыз элинин саламын айттык. Булар өзлөрүнүн муктаждыктарын да бүгүн айтышты. Мен ойлойм, жакынкы жылдарда бул алардын биздин өкмөтүбүздүн, биздин элибиздин алдында койгон муктаждыктары чечилет деп. Анткени эң керектүү бир маселелердин бири ушу сабатсыздыкты жоюу экен. Мына Абдурашид хан өзү айтты, биздин жаштарыбызга сабатсыздыкты жоюп берсеңер жакшы болот деп. Ошол маселе боюнча көп сүйлөштүк. Анткени мен түшүнүп калдым, ушу биздин кыргыздар, азыр ушу Памирде жашаган кыргыздар көп нерсени түшүнүшүп, дүйнөлүк цивилизацияга кошулганды максат кылып турушат да. Бүгүн же эртең жардам беребиз дегенге алыспыз. Чечиле турган маселелер бул бир нече мамлекет аралыгында чечиле турган маселелер экен. Ошон үчүн эми биз колубуздан келген жардамды беребиз деп ойлойм. Жакшыбарыңыздар эми? Дагы көрүшөбүз. Кыргызстанга келиңиздер. Эртеси Кошкаров жолу менен Мургап районунун Аличор жайытына бет алдык. Улуу Ооган Памирине багыт алган топ бизди ушул жерде күтүп жатышкан. Аличор кыргыздар жайлоологон жайыт, катарлап тизилип тигилген боз үйлөр, кадимки кыргыз жайлоосу. Саркол боюнча жылкы баласы өтө сейрек кездешет. Аксакалдардын айтымында бир учурда жылкы көп болуп, улак тартып ат чапчу экен. Совет доорунда өткөн кылымдын 60-жылдарында чегарага жакын жайгашкан айылдарда жылкыны кармоо, багуу болбойт деген СССР өкмөтүнүн мыйзамы чыгып, колхоздогу жылкылар массалык түрдө жоготулуп, этке төгүлүп кеткендигин айтышат. Башка жергиликтүү карыялар бийик тоол аймакта жылкы баласы көбөйбөйт дешет. Кулун туулганда эле түтөк болуп өлүп калат имиш. Ошол эле учурда Ооган кыргыздарынын баары атчан жүргөнүн эске алсак, биринчи айтылган сөз чындыкка жакыныраактай. Кандай гана болбосун Мургаптыктардын негизги малы топоз. Ала тоодон айырмаланып, анын баласын жергиликтүү кыргыздар торпок эле дешет. Аларды желеге байлап топоз саашат. Topozda ekme alsayız sarkeç. Sarkeç yarım çelekten süt alabız. Men 5 inek sayımın. Kalgan ellerde 10 don inegi var. 5 litrden çıkat da. Sarında 5, keçinde 5. Ek vaqt sayız. Мургапта бардык эле тоолуу Бадакшандай электр энергиясы тартыш, эстерден калган бир чакан ГЭС калкты толук камсыз кыла албай келет. Ошондуктан жергиликтүү калк күндүзү күн чырак, түнү генератор жагышат. Жайлоодогу боз үйлөрдөн баштап ар бир үйдө спутник антеннасы, телевизор, DVD бар. Бирок күйүүчү май тартыш. 1 литри биз барганда 50 сомго чыккан экен. Өзү Мургап аймагында кыргыз сому тажик самонис менен тең жүрөт экен. Керектүү товарларды Ош, Карок, Дүйшөнбүлүк соодагерлер алып келишет. Бирок накталай акчага эмес, көбүнчө натуралдык алмашуу болот. Биз барганда жергиликтүү эл кой эчкисин мата, чытка алмаштырып жатышыптыр. Bizde en problemi otun. Ot anan un ököbürük otun bolup kalganda. Un bolup tursa, anan kalaşka otun bolup tursa, şöyle biz muhtajıyız. Yeka unga misal üçün, bana düşemiden gelgen olsa, bir eçkiye 1,5 kap, 2 kaptan yemal lazım. Anan hoş taraftan gelgen olsa, bir soğuluk koyga 2 çıtta,
Ешкіге өзі бөтіктен. Мургапты кыргыздар балдарынын бирин Кыргызстанга окутууга, экинчисин Тажикстандын окуу жайларына жөнөтүүгө аракет кылышат. Бири иш таппаса, экинчиси жумуштуу болор. Эки өлкөнүн биринде келечегин табар дешет. Дагы эне тили болгон кыргыз тилин унутпоого чоң аракет кылышат. Алган эмес, жергиликтүү башка улуттун өкүлдөрү да кыргыз тилинде сүйлөшөрүн айтышат. Биз тилибизди, анан салтыбызды сакташка дайыма аракет кылып, ушун үстү иштейбиз. Бирок бизде кыргыз тили тажик тилге бурулган жок. Наоборот, мындагы тажиктер бүт кыргызча сүйлөшөттөр. Бул да биздин бир мындай гордость башкача айтканда. Себеби Тажикстанда жашап туруп, биздин тилибизди ушулар сүйлөп жатса, бул да бизге чоң сыймык да. Мургапта жашаган тажиктердин бардыгы, мына Балчордо жашаган тажиктердин бардыгы кыргызча сүйлөшөт. Салам, Кыргызстан! Аличордон аркы сапарыбыз 4000 метр бийиктиктеги Каргыш ашуусун ашып, Пяныш суусуна жетүү. Ал жака тажик бийлиги журналисттерди кирүүгө уруксатын беришпеди. Экспедициянын жетекчисинин кийлигүүчүсү менен гана биздин каналдын операторуна уруксат алынды. Улуу Оган Памиринин кыргыздары менен жолугушуп, Пяныш дайрасынын башкы жагында белгиленген эле. Суунун кумдуу жээктерине машиналар тыгылып, жергиликтүү кыргыздардын жардамы менен алардан чыгып, белгиленген жайга да келдик. Пяныш аркылуу мурдагы СССР, азыр Тажик-Афган чегарасы өтөт. Бул аймакта Оганга кеткен жол же көпүрө жок. Бир туугандарга жолугушуу үчүн сууну кечип өтүш керек. Жергиликтүү элдин айтымында, быйыл башка жылдарга салыштырмалуу Пянышда суу көп. Кенендиги 20-30 метрге жетип, суу өтө шарагат. Дайранын аркы жээги Афган тарабында кыргыздар чогулганы байкалат. Атчан төө жетелеп келишкен. Эки тарап бири-бирибизге колдорубуз менен белги берип түшүнүүгө аракет кылдык. Он показывает, что мы туда шли. Аркы жээктен сууну атчан өтүү аракеттери көрүлө баштады. Бирок суунун катуу шары аларды агызып кете жаздап, артка тартышты. Бул жектен биз машина менен өтүүгө камдандык. Айтмакчы, Оган кыргыздары машинаны мотор дешет. Буга чейин Оган тарапка унаалар суунун ушул жеринен кечип өтүшчү экен. Сыноо катары алгач жүгү жок ГАЗ-66 машинасын салуу чечилди. Мургаптык балдар айдаган мотор сууга 4-5 метр кирип өчүп калды. Экспедиция катышуучулары чогулуп, эмне кылуунун айласын ойлошту. Мургаптын өзүнө МЧСин чоң склады бар. Ошого өткөзүп, полностью опись жасап, накладной кылып, акимди кол койдуруп, калтырып кеткен. Премьер-министр доложить этип эле, бияка өткөзө албай калдык, практически невозможно деп. Анда Мургаптын элине эле калтырбайлыбы деп. Аңгыча сууда калган машинаны тартып алдык. Аркы жектен сууну бойлоп, өдөлөгүлө деген белги беришти. Белгиленген жерден жалгыз адам жөө биз тарапка суу кечип жөнөдү. Суу жаман экен. Жаман экен. Кандай кылат? Өзүңөр моюңар кандай? Мажири. Мен Кыргызстандан келген министр. Атым Айгүл. Мен кыргызмын. Кыргызсыңбы? Атың ким дедің? Илимбек? Егенберди. Велвет костюм, Оган шымын, америкалык бут кийим кийген Егенберди 27 жашта экен. Ушул чегара тилкесин кайтарган 100 сакчынын башчысымын. Сакчылардын баары кыргыздар. Оган өкмөтүнөн маян алабыз дейт. Зор Памырда учурда 160 кыргыз кожолугу бар. Баарыбыз ынтымакпыз. Оган парламентиндеги жалгыз кыргыз депутаты Турдакун Ажы ушул улуу Памирде жашайт. Ал Афганистандагы бардык кыргыздардын атынан дайындалган. Егенберди анын атынан келиптир. Кабар жетти беле силерге? Кабар жетти. Ана мен үчүн келбейт. Жерлери узакта, жетишели.
Seni jönөттү эле алдысы. Meni aldım denetti. Ulan benim sen olurdu ötkürtür dedi de. Судан өтө албай калганыбыздан экспедиция жетекчиси ага кат жазып берди. Жараткан жалгаса суу тартылганда сентябрдын аягында келип сөзсүз жолугуп кетебиз деп тилек кылып, алар менен коштошуп артка жол тарттык.